Санжирар радиосуну угуп жаткан угармандар жана бизди көрүп жаткан көрөрмандар, жалпыңыздарга мыкты маанай каалоо менен биргеликте Санжирар радиосунун толкунунда Радио Ринг аталышындагы жапжаңы долбоордун алгачкы уктуруусун баштадык. Бүгүн биздин куттуу студиябыздын коноктору, өзгөчө коноктор, көп күттүрбөстөн тааныштырып өтөлүм. Жогорку кеңештин депутаты, сол жакта турган мушкер десем да жаңылышпайм, Рыскелди Момбеков. Саламатсызбы, кош келиңиз. Ал эми дал ушул мушкердин кандай десем, каршылашы маданият, атандашы маданият өкүлү Айбек Саралаев. Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсыздар. Биз болсо кезекте дал ушул бүгүнкү долбоорубуздун коноктору жөнүндө даярдалган анкетага беребиз. Рыскелди Момбеков 1968 жылы 13 октябрда Талас облусундагы Киров районунун Шекер айылында туулган. Билими 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. 2014 жылы Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер факультетин аяктаган. Эмгек жолу 2010 жылы Мамлекеттик маданият агенттигинин директорунун милдетин аткаруучу, убактылуу өкмөттө маданият министринин милдетин аткаруучу. 2011-2012 жылы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 5-чакырылышына СДПК партиясынан депутат болуп шайланган. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Айбек Саралаев 1979 жылы 10 майда Нарын облусуна караштуу Жумгалы районунун Башкууганды айыл өкмөтүндө жарык дүйнөгө келген. 1996 жылы Шадман Садыбакасов атындагы орто мектепти аяктаган. Ошол эле жылы Бишкек шаарындагы Таштан Эрматов атындагы музыкалык окуу жайына келип 2001 жылы аяктаган. 2001 жылы Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияга тапшырып, 2007 жылы аяктаган. 2003 жылдан баштап Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрында хордун артисти болуп эмгектенет. 2015 жылы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жеке концертин элге тартуулаган. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды 2017 жылы алган. Сүйүктүү каармандар, Санжирар радиосундагы Радио Рингтин бүгүнкү мушкерлери жөнүндө кененирээк маалымат ала алдыңыздар деп ойлойм. Сол жагымда турган мушкер Рыскелди Момбеков жана оң жагымда турган мушкер Айбек Саралаев. Бүгүн ушул рингтен ким утуп чыгып кетет болду экен? Бул чындыгында бизге да жана сиздерге да кызык болуп жатса керек. Андыктан биздин толкундан эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда бир нече раунддар бар. Биринчи раундду баштадык. Биринчи раунд. Биринчи раунд бизде ооба жок оюну. Ооба жок оюнун биз Рыскелди Момбеков агайыбыздан баштадык. Даяр болсоңуз, баштайлы. Мен сизге кыскача суроолорду узатам. Сиз ооба жана жок деп гана жооп беришиңиз керек. Даяр болсоңуз, баштадык. Мектепте бирөөдөн көп көчүрчү элеңиз? Жок. Бирөөдөн өч алып көрдүңүз беле? Ооба. Телефон номериңизди көп алмаштырасызбы? Жок. Көп ыйлайсызбы? Жок. Инстаграмда жашуун аккаунттарыңыз барбы? Жок. Көп китеп окуйсузбу? Ооба. Өзүңүздү башка чөйрөдө элестете аласызбы? Жок. Таарынчаксызбы? Ооба. Уйкучусузбу? Жок. Өзүңүздү ийгиликтүү адам деп эсептейсизби? Ооба. Акча доолап көрдүңүз беле? Ооба. Уюлдук телефонсуз жашай аласызбы? Ооба. Бирөөгө көп кеңеш бересизби? Ооба. Акчага бексизби? Жок. Өзүңүздөй адам менен дос болот белеңиз? Ооба. Сүйүүдөн жабыркадыңыз беле? Жок. Өзүңүздү көп жемелейсизби? Ооба. Кредитиңиз барбы? Жок. Кийим жамап кийип көрдүңүз беле? Ооба. Жаман көргөн кишиңизге комплимент айта аласызбы? Ооба. Көзгөгө көп каранасызбы? Жок. Бир убакта бир нече кыз менен сүйлөшүп көрдүңүз беле? Жок. Азамат, баракелди. Мына ушундай 1 минут аралыгында Рыскелди агайыбыз биз узаткан суроолордун бардыгына жооп берди. Алдыдагы мүнөттөрдө упайым эсептейбиз. Ал эми кезек оң жакта отурган маданият өкүлү Айбек Саралаев. Даяр болсоңуз, баштадык. Даярмын. Кызганчаксызбы?
Ооба. Көп өкүнөсүзбү? Жок. Тамактан баш тарта албай кыйналдыңыз беле? Жок. Чоң суммадагы акча сунуштаса, кесиңизди таштайт белеңиз? Жок. Булактан суу ичип көрдүңүз беле? Ооба. Карылыктан коркосузбу? Жок. Кекчилсизби? Жок. Атактуулук үчүн кара пиарга макулсузбу? Жок. Арыктоо же толуу үчүн дары ичип көрдүңүз беле? Жок. Жоопсуз сүйүүгө кабылгансызбы? Жок. Жалгыздыктан коркосузбу? Ооба. Ысымыңызды алмаштыруу жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Жок. Жашыңызды жашырасызбы? Жок. Ишенчексизби? Ооба. Мырза менен айымдын ортосунда достук барбы? Ооба. Өзүңүздү көп жемелейсизби? Жок. Соотсуз тармактарсыз жашай аласызбы? Ооба. Унаада таң атырган күндөр болгонбу? Ооба. Ичиңизди тартып сүрөткө түштүңүз беле? Ооба. Башкаларга көргөзбөй тамак катып жегенсизби? Жок. Жаш кыздарга ылайык коесузбу? Ооба. Насыя алып көрдүңүз беле? Жок. Бирөөнү катуу жеп көргөнсүзбү? Түшүнөм. Бирөөнү катуу жеп көрдүңүз беле? Жок. Берген карызыңыздан кечип койгон учурлар болду беле? Ооба. Бирөөнүн жеке каттарын жашыруун окуп көрдүңүз беле? Жок. Азаматсыз. Биз биринчи раундубузду мына ушинтип жыйынтыктайбыз. Тыгынмандар алдыдагы мүнөттөрдө упайларды эсептеп жыйынтыгын айтабыз. Ал эми бүгүн биздин радио ринг долбоорубузга комузун колуна алып келип калган музыкалык коногубуз бар. Сахнага чакырабыз. Үмүт эжеке, кош келиңиз. Саргайган күзүндөгү бар, бир чалган сөп жаштык багыча, көзгөлүндөй тура бергенден, өмүр чирген ай өтүп барат, көзгөлүндөй тура бергенден, өмүр чирген жашоо чирген ай өтүп барат. Өкүнүксүз шаттык жашадым, улгайдым деп какпай катарым, бир октагы шайыр заманда, жапжаш бойдон ай келип жашадым, бир октагы шайыр заманда, жапжаш бойдон ай келип жашадым. Yarısa da kızık kırdalım, emniyetlerin elim çırgalım, şangıldagan şair dinlerim, el aldığında ay gelip kırgalım, şangıldagan şair dinlerim, el aldığında ay gelip kırgalım, el aldığında çırdalgında ay gelip kırgalım. Ырдай кой, ырда. Азаматсың. Чоң рахмат Үмүт эжеке, ыраазычылык билдиребиз. Булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн деген жакшы тилек айталы. Ал эми биз болсо кезекти конокторго берелим. Сиздерди ооба жок оюну менен тагыраак билип алдык десек болот. Анан айтып өтсөңүздөр, алдыда сиздерди кандай кызыктар күтүп жатат деп ойлойсуздар? Деги эле ойлодуңуздар беле ушундай радио рингти негизи эле кандай ойлодуңуздар эле? Жок, бул биринчи жолу биз агам экөөбүз ачып берип атат окшойбуз бул сиздин проекттин. Анан чындыгында мындай кооптонуп турабыз да, эмне деген нерселер болуп кетет, жаңылып калбасак экен дегендейчи. Анан мен Кудай буйруса кыргыз элин жакшы маанайга бөлөйбүз го деген эле жакшы ойдобуз. Келиңиз агай, сиздин оюңузду калы? Эми саясатчылардын сармердени жолбосо ринг болсо сазайын бермекмин. Анан маданиятчылар да келгенде сәл бирасындай мокуп турам да, мынча коркуп турам, кандай капысынан суроого келип калат
калат, анан ушул жерде мындай такалып каламбы, какалып каламбы, кызарып кетемби деген бүдөнүктөр турат. Бүгүн биринчи алгачкы жолку презентация кылып аткан турбайсыңар. Радио Рингте жеңем деп ойлодуңуз беле сиз, Айбек мырза айтсаңыз? Эми даярданып келдиңизби деги эле? Негизи мурунку баягы проектлериңерде көбүнчө жеңип келгенбиз, анда-санда жеңилип калганбыз. Бирок бүгүн Ырыскелди агабыздан агабыздан жеңилсек деле бизде капачылык жок да. Анда эмесе биз сиздерди көп күтүрбөстөн экинчи раундду баштадык. Экинчи раунд. Экинчи раунд бизде табышмактар деп аталат. Жалпыңыздарга, конокторго да белгилүү эле нерсе. Эң алгач кимден баштайлы? Табышмакты кимге узатабыз? Ырыскелди агай сизге узатайын. Баштадык. 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Эмне деп ойлойсуз? 6 аягы бар. 6 аягы бар. 2 башы бар. 2 башы бар. 1 куйругу бар. 1 куйругу бар. 6 баштуу, 1 куйруктуу. Бизде убакыт кетти. 1 мүнөт убактыңыз бар. 1 мүнөт убактым бар. Ооба, ойлонуңуз. Эгерде сиз таппай калсаңыз, каршылашуу жооп берип упай алып кете берсе болот. Шабай экен өзү тапсын. Залдан жардам дегендер жок. Жок, бизде андай жеңилдик жок. Жардамда подсказкада жок. Жок. 6 баштуу, 1 куйруктуу, 2 баш бар, 6 аягы бар. 2 баш бар, 6 аяк. 1 куйругу бар. Жантырбагы эмне болушу мүмкүн? 6 аягы бар. Бизде минутан менен бир аз чыгарып койсоңуздар. Убакыт кетти. 6 аягы бар. Канча башы бар эле? 2 башы бар. Жок, таппадым. Тапкан жоксуз, Тапкан жокмун. Демек упайды каршылашыңызга өткөрдүңүз. Кезек сизде, Айбек мырза. Адамча тиктейт, адамдай өзү ирмелбейт көзү. Адамча тиктейт, адамдай өзү ирмелбейт көзү. Бизде убакыт кетти. Байкемдикин тапканбыз. Жок, кеч болуп калды. Адамча тиктейт, анан адамдай көзү ирмелбейт көзү. Адамча тиктейт сизде. Көзү ирмелбейт. Адамдай өзү адамдай. Ал барыңыздын жаныңызда бар, бир аз жеңилдик берейин, макул. Бар сиздин да жаныңызда болушу мүмкүн азыр. Адамча тиктейт. Адамча тиктейт. Көзү ирмелбейт. Көзү ирмелбейт. Өзү адамдай. Эмне болушу мүмкүн? Жол өтө жөнөкөй. көз айнек. Мисалы үчүн залда канча адам отурсак, баарыбыздын жаныбызда бар болушу мүмкүн да бул нерсе. Телефон бу? Телефон эмес. Телефондун ичинде болушу мүмкүн. Тагыраагы бар десем да жаңылышпайм. Телефонун фотоаппараты. Тилекке каршы убакыт жыйынтыкталып калды. Бул сүрөт болчу. Кезекти бири-бириңиздерге табышмак берсеңиздер болот. Келиңиз, Ырыскелди агай эфирден тышкары айтып калдыңыз эле. Мен табышмак билет элейм, айтат элейм деп келиңиз, эми кезекти сизге берели. Мен башында айтып коем, мен табышмак билбейм. Табышмак адам эмесмин өзүм. Анда программа боюнча улантып берели. Мен табышмак берейинби? Талаада жашыл, базарда кара, үйдө кызыл. Талаада жашыл, базарда. Населерде тапсам болот. Үйдө кызыл. Кызылча. Кандай? Кызылча. Жок. Ошо бир тамга жетпей калдым. Бул не деп айтты? Кызылча. Деп айтты. Ошого бир тамганы улаш керек да. Кызылчага бир тамга. Аягын ал же башын аягы. Эмне болушу мүмкүн? Бизде Талаада жашыл, базарда магазинде кара, үйгө кирсең кызыл. Үйгө кирсе кызыл. Эмне болушу мүмкүн? Кызыл чар эмеспи? Жок. Айтайынбы? Убакыт бүтү? Убакыт бүтсүн, убакыт бүткөнгө чейин ойлонолу. Келиңиз, Айбек мырза. Бир эле тамга кошсоңор ошо кызылча дегенге.
Fasoldu koy. Kızılça. Тилекке каршы убактыбыз жыйынтыктап калды. Келиңиз, жолун өзүңүз айтып коюңуз. Бул кызыл чай. Кызыл чай. Өсүп турганда жашы, сатылганда кара, демдегенде кызыл ичкенде. Опайды биз сиздин чөтүңүзгө кантап салып койдук. Кезектеги суроо табышмак сизге. Аралаштырып уксаң абдан таттуу. Анан бирден талдап түшүнсөң абдан ачуу. Эмне болушу мүмкүн? Аралаштырып уксаң абдан таттуу, бирден талдап уксаң абдан ачуу. Аралаштырып уксаң абдан таттуу. Ооба. Сөзгө байланыштуу десем да болот, багыт берип өтөйүн. Чындык? Чындык эмес. Сын? Сын эмес, бирок бир аз жакындаштыңыз. Аралаштырып уксаң абдан таттуу. Бул нерсе саясатта болот. Саясатта да болот, маданиятта да болот да кой. Маданиятта көбүрөөк болот да коюймбу. Маданиятта да болот, көбүнчө айымдар арасында болот десем да жаңылышпасам керек. Аралаштырып уксаң абдан таттуу. Бөлүп уксаң? Талдап, чындыкты билип уксаң абдан ачуу. Эмне болушу мүмкүн? Макал? Макал эмес. Убакыт кетти. Келиңиз айтсаңыз болот. Болот, айтыңыз. Ушак кол. Ушак, азамат. Айбек мырзаны куттуктайбыз. Аралаштырып билип уксаң кайф аласың дегенде билип алгандан кийин өкүнүп каласың да. Азырынча сиздердин чөнтөгүңүздөрдө бирден упай табышмак боюнча эми сизге суроо. Сары ат минип суу кечсем, салкыны мага тийген жок. Сары кымкап тон бычсам, өөнү мага тийген жок. Бул эмне болушу мүмкүн? Кандай дейсиз? Сары ат минип суу кечсем, салкыны мага тийген жок. Сары кымкап тон бычсам, өөнү мага тийген жок. Сары ат минип суу кечсем. Сары атын суу кечсем, салкыны мага тийген жок. Ооба, салкыны мага тийген жок. Сары кымкап тон бычсам, өөнү мага тийген жок. Өөнү мага тийген жок? Өөнү мага тийген жок. Эмне болушу мүмкүн? Багыт берип өтөйүн, жеңилдик берип өтөйүн, 3 тамгадан турат. Бизде убакыт чыйнелүү. Сары ат минип суу кечсем, салкыны мага тийген жок. Сары кымкап тон бычсам, өөнү мага тийген жок. Түштү. Азаматсыз түш, куттуктайбыз. Түшүмдөрү көрбөсөң анан өңүндө көрбөдүм. Ооба. Упай 2-1. Биз болсо экинчи раундубузду жыйынтыктадык. Кезекти дагы да болсо жагымдуу музыкага жандуу үнүн коштосунда сахнага Үнтэй эжекебизди чакыра алабыз. Келиңиз. Кол чабалар. Ооба. Бул сахнанын тилине катуу жазапсыңар качан сиз? Замирбек Үсенбаев атабыздын өзүң бил деген чыгармасы. Ойлосом азсыздап ичимден оюмда эле жүргөн кишимсен сүйгүнүмдүн агөлдөр чүрөктөй сүйүмдү мен кантип билгизем сүйүмдү мен кантип билгизем жаштыктын жанган учуру жанымда бейне тутулду деңиздей адашкан сүйүнүп муңдуша тура кызыгып муңдуша тура кызыгып
жалын өзіңді мен саған арнайын өшпестен ажансың махаббат өзің билайын қалғанын өзің билайын қалғанын өшпестен ажансың махаббат өзің билайын қалғанын өзің билайын қалғанын ені ар жағын ені ардағын. Hay maşallah. Рыскелди Момбеков, Айбек Саралаев. Биз болсо сапарыбызды алдын көтөрүп алайбыз уктугармандар. Экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча бизде Рыскелди Момбеков агайыбыз жеңүүчү болду. Куттуктайбыз. Кол чабабыз. Экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча Айбек мырза сизде 1 упай. Андыктан чамдаңыз, сиз азыр артта калып келе жатасыз. Эгерде Айбек Саралаевдин угармандары бизди тыңдап жаткан болсо, шаарыбыздын коду 0312577798 стандарттын терип түз байланышка келип, өзүңүздүн жакшы көргөн ырчыңызга колдоо көрсөтүп добуш берсеңиз болот. Биз болсо кадамдарды алдын көздөй таштайлы дагы 3-чү раундду баштайбыз. 3-чү раунд. 3-чү раунд бизде көркөм окуу. Алдыда мүнөттөрдө кызык болот деп ойлойм. Чындыгында буга чейин Рыскелди агайыбыз көркөм окуганын уга элек болушубуз керек э. Буга чейин окуп көрдүңүз беле көркөм? Окугам, бирок көп окуйм да немелерди. Кээде окусам акындардын китептерин жүзүндүрөрдү. Элдин алдында окуп көрдүңүз беле? Жок, элдин алдында. Элдин алдында окуп көрө элексиз э? Сиз Айбек мырза, элдин алдында көркөм окуп көрдүңүз беле? Акыркы жолу качан окудуңуз? Кайсыл чыгарманы окудуңуз? Мен элдин астында көп ырдап жүрөм, бирок көркөмдү көп окуп турмун да. Рыскелди акенин элдин астында көп сүйлөп жүрөт, бирок көркөм окуган эмес да. Анда азыр окуйбуз, даяр болсоңуздар, баштадык. Кимден баштайбыз? Албетте аксакалдан баштайбыз да. Келиңиз агай. Замандашым автор Элмирбек Иманалиевди окуй берейин. Замандашым, мен да сендей бирөмүн, турмуш менен алек болуп жүрөмүн, жакшысына жадыраймын күлөмүн, жаманына тыздей түшөт жүрөгүм. Кечээкиге эртең болсок кечебиз, эртеңкиге кечээ болуп кетебиз, урпак сайын бабалардын үмүтүн билбейм. Канча актай алар экенбиз. Замандашым, биздин заман кай заман, илим менен изденүүдөн талбаган, көп нерсе бар, тушап матап байлаган. Мен ушуга арданам, кайда биздин адам деген касиет, аны бүгүн адам өзү жалмаган. Билим эмес, ракета, бомбаңар бир мүнөттө жердин бетин кандаган. Жер курдука чыдар экен канчалык, жезиттердин кылыгынан чарчадык, тынсак гана ошолорду эртерээк өздөрү эңсеп жүргөн Марс калпарып. Адамдардын пейрине ылайык теңдик оду терстик күчтөрү чыңалып, Манас, Инжил, Куран түшкөн асмандан, маманалык, марксистик, мунардык. Замандашым, мен да сендей бирөмүн, турмуш менен алек болуп жүрөмүн, жай учурда өлүмдү да унутуп, эстей калсам сел талпалат жүрөгүм. Ой азамат, сиз баркелде бул кол чабууларды жаңырталы. Элкөнүн окуйт экенсиз. Сүйүктүү армандар, даярданып турабыз. Азыр ким көркөмдү мыкты окуду? Сиздерден добуш алабыз. 3 угарманды кабыл алабыз. Андыктан 57-77-98 сандардын терип түз байланышка келсеңиз болот. Ал эми биз кезектин оң жагында турган Рыскелди Момбеков агайыбыздын каршылашы Айбек Саралаевга узатабыз. Келиңиз, кайсыл чыгарманы? Каруу затым. Элмирбек Иманалиев автор. Бирде чуркап, бирде калып чөрмөлөп,
Билинбестен кайран жашты көйдөрөп, баратканда балбыллаган от көрдүм. Бакыт менден алыс эмес өңдөнөт. Аруу затым, ай чырагым аппагым. Сени көрүп аруулана баштадым. Карегимде жүргөн экен катылып, качанкы бир мен жоготкон асманым. Bir uğuculan soylop ötüp sүйүүмөн, bir zamatта ойлонбогон дүнүйөм. Өзүм менен айыкчудай сезилет, өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Тагдыр мени каалагандай калчадың, акын калса алып бүтчү чарчадым. Жаштык узап кетелекте бир жолу, жашоо берчи жашынымдай арчаным. Уайымын, сагынычын ырдаган, уасыңды жүрөгүмдө туулаган. Бүгүн анда бир керемет ойгонду, бүт ааламдын кемдигине сыйбаган. Эми мага күн керемет жаркыган, эми мага түн керемет балкыган. Жылгасам да, ырдасам да жарашат, жылдыз учса изин кууп артынан. Билбейм, аттиң, эми кандай демекпиз? Бир көрүштүк жакын тааныш эмеспиз. Антсе дагы аппак таза чыныгы, сезимдерди сакташ үчүн керекпиз. Издейм эми сени бардык тараптан, саргайсам да сагынычтуу азаптан. Сени дайым сактап жүрсө болгону, сен аркылуу мээрим төккөн жараткан. Эң сонун Азамат. Сонун окуду. Элдербекти, Элжиретти Элдербекти, Неsil Кайран досу Зайырбекти зарлат окуду. Келип калган угарманыбыз бар, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, кош келиңиз, Кутман күнүңүз менен. Жакшы. Сиз эфирдесиз. Эң сонун. Каттап койдук добушуңузду. Биз болсо кезектеги угарманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келиңиз, Кутман күнүңүз менен. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Жаркынай. Добушуңуз кимге? Ошондор келген моментовка. Азаматсыз. Добушуңузду каттап койдук. Биз болсо кийинки угарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келиңиз, Кутман күнүңүз менен. Рахмат, бирге болсун. Таанышалы, аты жөнүңүз ким? Кутман күнүңүздөр мен Бишкек шаарынан Сүйүн. Добушуңуз кимге? Айбек Айтеге. Рахмат. Каттап койдум. Сиз таармандар, экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча бизде жеңүүчү Айбек Саралаев. Биз болсо кезекти дагы бир жандуу аткарууга, жагымдуу чыгармага беребиз. Келиңиз Имтай эжеке. Кыргызча жашына кайырлардан курама кылып ырдап берейин анда эмесе. Кетерде көңүл жазылбай кеткен, сезили жүздөн капалык чеккен. Ой чеми жаным жылмайып койчу, жүрөктөн букту чыгарып эстен. Тамаша айтсам күлөсүңбү, тарынып мага жүрөсүңбү. Тарынба мага жайлары кара, өзгөрчү эми мүнөзүңдү. Тамаша айтсам күлөсүңбү, же тарынып мага жүрөсүңбү. Тарынба мага жайлары кара, өзгөрчү эми мүнөзүңдү. Кайгыны ойго билбейли, карылдык эмне билбейли. Канатты жаштар эмесең, эй калкылда бергин билели. Кылчайба курбум көймөнүп, көймөмдө курбум сүрдөнүп. Кел кошул биздин катарга, кетесиң кийин үйлөнүп. Жылдыз болуп койнума, күлүп келчи эркелечи колун коюп мойнума. Жүрөк каңшайт йыгылайын, кара көзүм кагылайын. Ананайын, ананайын, ананайын жан эргем. Ананайын жан эргем. Жүрөк какшайт йыгылайын,
келесиң бидиргисин. Ay barakelde. Колчоолордун коштосунда биз Үмүтай эжекебизди узатып алдык. Алдыда дагы да болсо комуздун коштосунда мыкты чыгармаларды тыңдайбыз. 3-раунддун жыйынтыгы боюнча бизде Айбек мырза алдыга озуп чыкты. Азырынча упай 1-дей. А биз болсо 4-раундду баштаардан алдын бүгүнкү конокторубуз менен бир аз маектешип алалы. Рыскелди агай, айтсаңыз, негизи бош убактыңызда эмне кыласыз? Саясаттан тышкары дагы башка жумуштар менен алек болосузбу? Бош убактымда көп болбойт. Бош убактымда ошо балдарымды гана менен алек болом. Алардын ошо комуз ойногондорун, жетишкендиктерин, флейт ойнойт, комуз ойнойт, фортепиано ойнойт. Ошолорду канчалык деңгээлде ойноп калды, ошолордун алып аткан сабактары тек кеткен жокпу, канчалык деңгээлде ойноп калышого көңүл болгонго аракет кылам. Анан үй бүлө менен мындай бир конокко же бир эс калууга чыккан эле. Негизи бош убактым азыр болот менин. Өзүңүз аспаптарда кол ойнотосузбу? Жок. Ошончо балдарды ойнототум. Кайсы радиону угасыз? Такай эле Санжыраны 24 саат бою эмес, 20 жылдан бери. Биздин эң туруктуу угарманыбыз турбайсызбы анда, э? Ушул эле суроолорду сизге узатайлы. Айбек мырза, бош убактыңызда чыгармачылыктан башка эмне жумуш менен алек болосуз? Бош убакта эми биздин депутат агалар бош эмести болбогондой эле биз дагы көп убакыт таба албай эле. Негизги акыркы жылдары мындай адам баласы өзү бош убакыт жок сыяктуу сезилет да, бирок бардыгына убакыт тапса болот. Негедир ушул 2020-жылкы пандемия, ковидтен кийин мен азыр бош убакытта ушул жакын адамдарга, жакшы адамдарга, өзүңдүн баягы ошондо билип калдык да, ошол адамдарга көңүл бурганга, ошолордун көңүлүн алганга аракет кылып калдым. Чындыгында анан байкем айткандай эле ошол бала чака менен үйдө карыган апам бар, 84 жашта. Ошол кишиге көңүл бурам, ошол кишини алып чыгып конокторго алып барам. Ошондой эле көбүнчө чыгармачылык, опера, балет театрында эле нота жаттамай биздики. Бүгүн экөөңүздөр тең бирдей радио рингде кезип жатасыздар. Анан буга чейин Рыскелди агай жөнүндө кандай ойлочу элеңиз? Анан бүгүн бир студияда отуруп кандай ойлоп жатасыз? Мен өзүм негизи бирөөнүн маңдайына келип мактап же бирөөнүн аркасынан жамандаган адам эмесмин. Өзүм ата-энем ошондой тарбия берип койгон экен. Негизи Рыскелди байкенин позициясы ошол 120 депутаттын арасында өзүнүн орду бар, оозунда сөзү бар, кылган иши бар, кыргыз элине кызмат кыла турган, кылып келсе дагы эми дагы кыла турган агаларымдын катарында агам катары билем. Ушул эле суроону сизге узатайын, агай. Айбекти мен мисалы той салтанаттардан эле эмес, жылда бизге 2 жолу келип урдап кетет. Анткени жогорку кеңештин сессиясынын ачылышында, жабылышында бул киши кыргыз өлкөсүнүн кимин ырдайт эмеспи. Анан Айбек жөнүндө мен көп угам, жайдары жакшы жигит, баягы өзү кандай болуп койгон бала болсо жан дүйнөсү ошондой деп угуп эле келем, көрүшүп эле жүрөбүз. Анан мен үчүн жаңылык эмес, мен үчүн жаңылык деп айткан эмесмин. Айбектин мындай таланттуу экенине бул жигит кыргыз өлкөсүнө эмгек сіңирген артистин алганда ээсин тапкан экен, Айбек сыйлыктын сыйлык ээсин тапкан экен дегендей пикирде болгонмун да. Талантына тайзым болом. Эң сонун азаматсыздар. Биз болсо сиздерди көп күттүрбөстөн 4-раундду баштайбыз. 4-раунд. Программабыз жагып атабы? Абдан сонун. Сизге чара жагып атабы? Жакшы эле, бирок 4-раундду атасыңар. 4-раундду баштадык. 4-раунд бизде логикалык суроолор. Азыр биз бүгүнкү мушкерлердин логикасын текшеребиз. Даяр болсоңуздар, баштадык. Сизден баштайлы. Эртең менен алгачкы суроо. Эртең менен жүрөт таяктап, түшкө жакын жүрөт 2 аяктап, кечке жакын жүрөт 3 аяктап. Эмне болушу мүмкүн? Кандай дейт? Эртең менен жүрөт аяктап? Эртең менен жүрөт таяктап, түшкө жакын жүрөт 2 аяктап, кечке жакын жүрөт 3 аяктап. Логика суроо. Ооба, жандырмагы 3 сөздөн турат. 3 сөздөн? Ооба. 3 сөздөн турат. 3 сөздөн турган. 3 тамгадан. Ооба, жок, 3 сөздөн турат. 3 сөздөн бе? Узун экен да. Узун экен да. Бизде убакыт кетти. Түштү.
логикалык суроо. Логикалык суроо. Эртең менен үйрөнүп аяктап, анан 2 аяктап, анан 3 аяктап. 3 сөздөн турат. 3 сөздөн турат. 3 сөздөн турат. Айбек жардам бербейсиңби? Эгерде Айбек мырза жообун тапса, биз упайды Айбек Саралаевдин чөнтөгүнөн карабыз. Ой, мени карап шыбырап койсоңор болосун эми. Боорукерлик жаба ташмоорну таштырып атасыңар, жаба ташмоор. Бата келген кишти бол бары башын салып. Жакшылык кылайын дегенде жок койчу. Аяктап. Буйрубай калсын билбейм деп кой. 3 сөздөн турат дегенден таң калып атам. 3 сөздөн турган аталыш да экен да. Убактыбыз чектелүү. Бул упайды биз Айбек мырзага карата окшойбуз, Жоон айтып койсузарбы? Жоо эртең менен жүрөт аяктап балалык, түшкө жакын жүрөт 2 аяктап, бул орто жаш, анан кечке жакын жүрөт 3 аяктап, бул карылык экен. А биз болсо кезектеги суроону Айбек Саралаев эмерекинип калыптыр, э, мындай. Балалык, анан орто жаш, анан карылык деп. Таяк таянып калган 3 бүт тап калган окон турбайбы? Мен дыр ошого келейин дедим, анан балалык, 3 сөздөн турат дедим. Балалык, ортолук, карылык. Ооба. Келип сизге суроону узаталы. Үйдүн 4 бурчунда 4 мышык. Ар биринин кашында бирден мышык отурат. Баары бириксе канча мышык? 4 мышык. Анын маңдайында да бирден. Ар биринин маңдайында бирден мышык отурат. Жалпы канча мышык? 4 мышыктын маңдайында бирден мышык. Ооба. 8 кайда тигилер 4 12. 12 эмес. Дагы ойлонобуз. Бизде убакыт кетти. Тигил маңдайында 4. Үйдүн 4 бурчунда 4 мышык. Берде бирөө, терде бирөө, берде бирөө. Ооба. Ар биринин бурчунда, ар биринин тушунда бирден мышык отурат. Жалпылап айтканда канча мышык? Бир-бирин тик болсо 4 мышык ошондор эле отурду. Ооба, 4 эле мышык болчу. Кол чабуулар болсун. А биз болсо бул табышмактын жообун Ырыскелди агайыбызга карабыз. Ал эми биздин кезектеги сурообуз сизге болсун. Мараттын 15 кою бар эле. 14-үнүн башкасынын баары өлүп калды. Канча кою калды? 15 кою бар. 15 кою бар. 14-үнүн баары өлүп калды. Союп жеп койду. Ооба. Бирөөсү эле калды. Жок. 14-үнүн башкасынын баары өлүп калды. Союп жеп койгон жок. Бул логикалык же табышмак? Логикалык. 15 кой калды. 14. Мараттын 15 кою бар. Мараттын. Ооба. 14-үнүн башкасынын баары өлүп калды. 14 кой калды. Жок, 14 кой калган жок. Канча кой калды? Жообун билсеңиз сиз да узатсаңыз болот. Так, 15 кой калды. 15 кой бар, 14-үнүн башкасынын баары. 15 кою бар. 14-үнүн башкасыны 15-ден башкасынын баары өлүп калды. Канча кой калды? 15-ден башкасынын баары өлүп калды. 15 кою бар негизи. 14-ден башкасынын баары өлүп калса, бирөө өлүп калат, 14 калат. Ооба, бирөө өлүп калат, логикалык суроо болчу. Бирөө өлүп калды. 14-ден башкасы өлүп калды. Бул табышмактын упайын Ырыскелди Момбеков агайыбыздын чөнтөгүнө каратып койдук. Бизде болсо кезектеги сурообуз. Эмне бардык тилде сүйлөй алат? Бардык тилде сүйлөйт, эмне болушу мүмкүн? Музыка. Музыка эмес. Нота. Нота дагы эмес. Бардык тилде сүйлөйт. Тил. Жок. Эмне бардык тилде сүйлөйт? Бардык тилде ошо биздин радио, башка эмне? Телефон. Телефон эмес. Телевизор. Жок. Мисалы, биздин искусство тармагында ошол нота да. Нотаны койсоң, нотаны таанадан кыргыздын музыкасын ойнойт, американын музыкасын, итальяндын музыкасын биз ойноп тургандай. Ошондой эле да. Нотаны бул кыздын астына койсоң, азыр мен ойноп коет. Тилекке каршы биздин жооп нота эмес. Эмне бардык тилде сүйлөй алат? Ооба. Бардык тилде сүйлөйт.
Тилекке каршы убактыбыз чектелүү болгонуна байланыштуу биз бул суроонун жообун ала алган жокпуз. Биз жообун узатабыз. Бул жаңырык болчу. Жаңырык бардык тилде сүйлөй алат экен. Биз болсо угарманыбызды кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен кош келиңиз. Кутман күнүңүздөр менен кош келдик. Мен Аксу районунан чалатам, атым Бегай. Ушул Сергей Молбековго. Бегай суроо узатайлы десек алыстап кеткен экен. Добушуңузду каттап койдук. Биз болсо кезекте угарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз, кутман күнүңүз менен. Мен атым Назгүл, Бишкектен чалатам. Кимге добуш бересиз? Рыскелди Момбековго. Эмне үчүн Рыскелди Момбеков агайыбызга? Жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Так жооп берди азыр логикада. Азаматсыз байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Рахмат. Добушуңузду каттап койдук. Биз болсо дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз болуңуздар. Мамасыз деген абаңыз. Рыскелди мырзаны мен түпкүлүктүү сыйлаймын, узаттайм, урматтайм. Бүгүн жума күндөрү менен күнсүн. Мен өзүм атын айтып койдум. Ким болом деп айтайын десем эле, өзүм айтып койдум да. Капты. Добушуңузду кимге? Рыскелди мырзага. Бул деген өзү Добушуңузду каттап койдук. Байланышка келгениңиз бул кишини уккан сайын көргөн келет да. Созак районунан канал Маматкул. Созак районунан бул угарманыбыз билдирсин калтырган экен. 4-чү раунддун жыйынтыгы боюнча бизде алдыда озуп келе жаткан Рыскелди Момбеков агайыбыз. Айбек байке бир аз артта калып баратасыз. Чамдаңыз Айбек байкенин күйөрмандары 57-77-98 сандарын терип түз байланышка келсеңиз болот. Биз болсо кезекти дагы бир жандуу үнгө беребиз. Үмүт эжекеси ырзаган жагып атабыз сиздерге. Укмуш. Эң соң Эс алабыз. Эң соң келиңиз. Asmandalı yıldızlar yanıp durasın, sultanamın karamatay gözün önüne. Bravo. Сүйүктүү угармандар, биз болсо Радио Ринг долбоорубузду алдын көздөй улантабыз. Бүгүн бизде конокто жогоруда айтып өткөндөй маданият адамы десек болот, Айбек Саралаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков агайыбыз. Эгерде программа боюнча ой пикириңиздер болсо 57-77-98 сандарын терип түз байланышка келсеңиз болот. Биз болсо угарманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Санжарына коноктор Бишкек шаарынан чалып жатам. Нургүл. Аты жөнүңүз ким? Нургүл. Долбоор жагып атабы сизге? Айба жагып атат. Кандай болуп жатат эфир? Жакшы кичине өзгөрүү болуп атат. Кечке эле
өткөндө передачада суроо бердим эле бир түптүү болот деп кичине өзгөртсөңөр депчи. Анан жакшы жаңы передача алыпсыздар. Рахмат, кызыктуу болуп атат. Мен добушум Айбекке берет элем. Рахмат эжеке. Тилекке каршы биз добуш кабыл албайбыз. Жаңы жакшы ой пикирлер болсо, сунуштар болсо, биз угармандарды кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Кош келиңиз, кутман күнүңүз менен. Рахмат. Келиңиз, жакшы калуу тилектериңиз болсо жаңыртып өтүңүз. Аты жөнүңүз ким? Кайдан байланышка келдиңиз? Мен Бишкек шаарынан, атым Алмаз. Келдим, Момбекке добуш берейин дедим эле. Байланышка келген тыңдаачылык билдирели. Алмаз байке, эфир жагып атабы? Ооба. Эмнеси менен жагып атат? Ушундай баягы улуттук өзгөчөлүктөрдү чагылдырган ушундай программаларга өткөргөн өзү жакшы жыйынтык угармандарга жагат да ушундай. Эмне үчүн Ырыскелди агайга добуш берип жатасыз? Саясатчы катары жагабы? Саясатчы катары дагы, анан кийин баягы кыргыздын улуттук менталитетине жараша баягы уткул таамай сүйлөгөн жагат да. Байланышка келгениңиз үчүн даачылык билдирели дагы. Кийинки угарманыбызды кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келиңиз, кутман күнүңүз менен. Саламатчылык. Ай, балам, кызым. Мен добушумду Айбекке берем. Кайдан байланышка келдиңиз? Бишкектен. Эң сонун эфир жагып атабы? Жагып атат. Эмне үчүн Айбек уулуңузга добуш берип жатасыз? Мен Айбек өзүмдүн балам да. Апалар кенжесин жакшы көрөт, кичисин жакшы көрөт. Туура апа. Байланышка келгениңиз үчүн даачылык билдиресиз. Апа, секретин ачып салбадыңыз. Ооба, мына ушундай мыкты маанай менен биз кадамдарды алды көтөй таштайлы дагы. 5-чи раундду баштайбыз. Дагы раунддар бар беле? Ооба. 5-чи раунд. Алдыда бизде 3 раунд бар. 5-чи раунддун аталышы бул жаңыл матч. Ушул чатак. Даяр болсоңуздар биз баштадык. Азыр бул кутучадагы атылган жаңы матчтарды өзүңүздөр бирден тандап мага бересиздер. Мен окуп берем, анан артынан кайталайсыздар. бересиз. Ооба. Кантип билесиз мунун жеңили Айбек? Келиңиз. Эми ала берер да муну. Ооба. Мен буйруганын да бирок жаңылмашка жок элем мен. Эле чыкпай атат, жөнүнө коюм мен. Али жаман узун экен. Тандаган ташка жолуп туруп Келиңиз, мен окуп берейин сизге, сиз кайталайсыз. Өзүм нарындык мында эт жөнүндө келип турбай экен. Мага бурчак жөнүндө келип ашылды. Баштады. Азанда асылган казан кайнадыбы? Казанга салынган эт таза кайнадыбы? Үстүнө чыккан кара чий көбүк кара казандын каймагыбы? Мен жатташкы. Кайра бирсида. Дагы бир жолу окуп берейин. Азанда асылган казан кайнадыбы? Казанга салынган эт таза кайнадыбы? Үстүнө чыккан кара чий көбүк кара казандын каймагыбы? Азанда асылган эт Казан. Азанда асылган казан кайнадыбы? Казанга салынган эт таза кайнадыбы? Ооба да. Анан Үстүнө чыккан кара чий көбүк. Ооба. Неле? Таза алынды беле? Тазаланды. Жок, таза алынды эмес. Дагы бир кайталап берейин, сиздин акыркы мүмкүнчүлүгүңүз болсун. Азанда асылган казан кайнадыбы? Казанга салынган эт таза кайнадыбы? Үстүнө чыккан кара чий көбүк кара казандын каймагыбы? Чыккан кара чий көбүк Келиңиз. кара казандын каймагы. Азанда асылган эт кайнадыбы? Казанга салынган эт таза кайнадыбы? Үстүнө чыккан кара чий көбүк казандын каймагыбы? Кандай казандын? Кара казандын каймагыбы. Ооба, кара казандын каймагыбы. Келиңиз эми. Мен ушул эле болбой эле эт Азанда салынган казан кайнады, казанга салынган эт таза кайнады, казандагы кара чийге казандагы эттин каймагы болду. Кара казандын каймагы. Бирөөнү тандалыңыз. Өлө узунда болду. Ачуу тийген күн жаман дешет, ачуу чыккан үн жаман дешет. Күн жаман болсо үн жаман болобу, үн жаман болсо күн жаман болобу. Ачуу тийген күн жакшыбы, ачуу чыккан үн жакшыбы дейт, эмне дейт? Ооба.
Мен окуп берейин, кайталанга аракет кылыңыз. Ачуу тийген күн жаман дешет, ачуу чыккан үн жаман дешет. Күн жаман болсо үн жаман болобу, үн жаман болсо күн жаман болобу. Ачуу тийген күн жакшыбы, ачуу чыккан үн жакшыбы. Да, сен кайтала. Жайыраак окуп берейин, Мени да быдылдайт турбайсың. Ачуу тийген күн жаман дешет, ачуу чыккан үн жаман дешет. Күн жаман болсо үн жаман болобу, же үн жаман болсо күн жаман болобу. Ачуу тийген күн жакшыбы, же ачуу чыккан үн жакшыбы. Ачуу чыккан үн жаман дешет. Ачуу чыккан үн жаман дешет. Ачуу тийген күн жаман. Ачуу тийген күн жаман дешет. Ачуу чыккан үн жаман дешет. Ачуу чыккан үн жаман болсо күн жаман болобу. Ачуу тийген күн жаман болсо үн жаман болобу. Туура эмес баратабыз. Ачуу тийген күн жакшыбы. Бир сен кайталап койсуң. Акыркы мүмкүнчүлүгүңүз болсун анда. Ачуу тийген күн жаман дешет. Ачуу чыккан үн жаман дешет. Күн жаман болсо үн жаман болобу? Же үн жаман болсо күн жаман болобу? Ачуу тийген күн жакшыбы, ачуу чыккан үн жакшыбы? Ачуу тийген күн жаман дешет. Ачуу чыккан үн жаман дешет. Күн жаман болсо үн жаман болобу, үн жаман болсо күн жаман болобу. Оода. Ачуу тийген күн жакшыбы, ачуу чыккан үн жакшыбы. Азамат, баракелде кол чабуулар болсун. Жаңы матч раундында биздин эки бушкерибиз бирдей келе жатат. Мына ушундай тең салмакты кармап аягына чейин мыкты бир жакшы маана менен баралы деген жакшы тилек айталы дагы. Кийинки жаңы матчты тандаңыз. Мен бир алып бербейм, жок. Жок. Келиңиз, мен окуп берейин сизге. Соткага тартып. Чын эле сотканы алып койбоду, алмаш. Тартып. Баштадык. Асан менен Үсөн эгиз, апал менен Үпөл эгиз. Асан улуу, апал сулуу, Үсөн улуу, Үпөл сулуу. Асан менен Ким эгиз, апал менен Ким эгиз, Үсөн менен Ким эгиз, Үпөл менен Ким эгиз. Эми жайыраак окуп берейин. Асан менен Үсөн эгиз, апал менен Үпөл эгиз. Асан улуу, апал сулуу, Үсөн улуу, Үпөл сулуу. Асан менен Ким эгиз, апал менен Ким эгиз, Үсөн менен Ким эгиз, Үпөл менен Ким эгиз. Байке жаттап койду же. Асан менен Үсөн эгиз, апал менен Үпөл эгиз. Асан Жок. Жо, дайыр айтып коюңуз, анан байкайлы. Акыркы мүмкүнчүлүк болсун, үчүнчү жолу окуп жатам. Асан менен Үсөн эгиз, апал менен Үпөл эгиз. Асан улуу, апал сулуу. Үсөн улуу, Үпөл сулуу. Асан менен Ким эгиз, апал менен Ким эгиз, Үсөн менен Ким эгиз, Үпөл менен Ким эгиз. Кандай эле башын айтып. Асан менен Үсөн эгиз. Азыр. Асан менен Үсөн эгиз. Апал менен Үпөл эгиз. Ооба. Асан улуу же апал сулуу. Үсөн улуу же Үпөл сулуу. Ооба. Асан менен Үпөл. Жок, Асан менен Үпөл эмес. Асан менен Ким эгиз. Асан менен Ким эгиз. Апал менен Ким эгиз. Үпөл менен Ким эгиз. Үсөн менен Ким эгиз. Үпөл менен Ким эгиз. Ооба. Кол чабуулар болсун. Жарым жартылай болгондо. Жакшы. Пайда сиздин чөнтөгүңүзгө каттап койдук. Келиңиз Рыскелди агай. Кезектеги жаңы матч сизге сунайын. Ушуларды алып жаттап коелу Рыскелди айке, мындан кийинки конок койганда. Сен окуп берейин, келиңиз. Мен көзүм жетпейт экен. Чагы бартам, чалды бартам, чабалекей чаңкай асман. Бул чыдан башталган жаңы матч экен. Чагы бартам, чалды бартам, чабалекей чаңкай асман, чаар чымчыктар. Жо, шашпай окут. Кандай дедим? Чар тарапка чагыттаган, экинчисин чашпай окуп берейин. Баштан баштап. Чагы бартам, чалды бартам, чабалекей чаңкай асман, чаар чымчыктар чарчаретип, чар тарапка чабыттаган. Дагы окусаңыз болбой ал, бул сөздөр ичинде опур. Бүтө чыгын экен да. Ооба. Чагы бартам, чалды бартам, чабалекей чаңкай асман, чаар чымчыктар чарчаретип, чар тарапка чабыттаган. Эң башынан айтса койчу болду. Акыркы мүмкүнчүлүгүңүз болсун, бул? Чашпай. Чагы бартам, чалды бартам, чабалекей чаңкай асман, чаар чымчыктар чарчаретип, чар тарапка чабыттаган. Чагы бартам, чалды бартам. Чабалекей
Чакчак асман. Чаңкай асман. Чаңкай асман. Чар тараптан. Чар чымчыктар. Чартылдашып. Чар чымчыктар чартылдашып. Чартылдашкан эмес болчу негизи. Чар этип. Чымчыктар чар этип. Аягын деп калдым. Чар тарапка чачырашкан. Чар тарапка чабыттаган. Оюн бар эле чачыраш керек дейм. Мына ушундай мыкты бада беребиз. 5-раундубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу таармандар, 6-раунд жогоруда айтып өткөндөй, бул раунд макал лакап айтышуу. Даяр болсоңуздар, баштадык. Кандай баштайбыз? Бири-бириңиздер менен макал айтышасыздар. Мен буга бул макал. Так, макал. Кандайдан баштасам эми? Айырмасы жокпу? Айырмасы жок. Элинен айрылган көнгөнчө ыйлайт, элинен айрылган өлгөнчө ыйлайт. Кезексизде? Недендер бар эле? Жаман адам макалчы, жаман эчки сакалчы да. Ооба. Эчкинин көркү сакалда, жигиттин көркү макалда. Кыз бар үйдө кыл жатпайт. Кыз бар үйдө кыл жатпайт. Калемпир ачуу туз болбойт, катын кыңчылап кыз болбойт. Китлап кыз болот. Элди турап эликтеп, эликтей албай сооктоп. Келиңиз. Эркек аялдын уяты жок, аял үндү эркектин кубаты жок. Мен айтайын деп отырмын эле жаңы эле. Жеңилип калат окшойбуз, жеңилбейбиз. Келиңиз. Макал табабыз. Макал. Кандайлар бар эле? Айтарды каштыр элесиз. Жаз жарыш күз күрөш деп эле. Жаз жарыш күз күрөш. Эркектин бузулганы сөзүнөн билинет, аялдын бузулганы көзүнөн билинет. Жигитке жетмишөөнө раздык кылат. Ооба. Калпычынын казаны кайнабайт, жалганчынын тасмалы жайнабайт. Айдаганын 5 эчки ышкырыгын таш жарат. Эрди катын чабышат, эртесинде табышат. Эки чака бир чака деле Кандайлар бар эле? Бизде убакыт. Жаман айтпай жакшы жок. Ооба, жаман айтпай жакшы жок. Алган атың жараса бир бакыт, алган жарың жараса 1000 бакыт. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Ооба. Каргыш алганча алкыш ал. Каргыш алганча алкыш ал. Нелер бар эле? Подсказка кош. А биз макаллакка улууга урмат, кичүүгө ызат. Ооба, улууга урмат, кичүүгө ызат. Жакшы аял элин башкарат, жаман аял эрин башкарат. Жанагы айтканбы, эр жигитке жетмишөөнө раздык. Ооба. Бизде канча убакыт калды, кесиптештер айтып койсоңуздар. Макал лакап айтышуу долбооруна 1 минут убактыбыз калды. Келиңиздер. 7 өлчөп 1 кес. 7 өлчөп 1 кес. Эрди катын таяк жейт, эсти катын куйрук жейт. Кеширлер таап салат экен. Жаман айтпай жакшы жок. Жаман айтпай жакшы жок. Менби? Ооба, сиз. Калпычынын кадамы арбайт, жалганчынын сөзү жарбайт. Жанагы бар го, 2 до 1 келсе эмнеси эмелер?
Эки жакшы тоого чыкса. Тоого чыкса, кудалашып жүрөт, эки жаман тоого чыкса, кубалашып жүрөт. Ооба, кубалашып жүрөт. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Келиңиз. Акыркы. Тилекке каршы убакыт бүтүп калды. Бул раундда бизде Ырыскелди Момбеков агайыбыз жеңүүчү болду. Дагы бир куттуктап кол чаап коелу. А биз болсо кезекти комуздун коштоосундагы жагымдуу чыгармага беребиз. Келиңиз Мынтай эжеке. Кыймайтың жан экенсің, жадуябың, арғама кез келдің ауға биядан шердің. Мөп-мөлдір жанарың ау, жас дидар жамалың ау, алдыма тіл қаталмай қарағым ау. Асыңа бара алмадым, сездің бе жанарыманым, ерексіз қалқам саған арнадым. Алтайдың ар жағынан келген арым, арағым қайбалдым ауға биядан шерген. Мөлдір жанарың ау, жас дидар жамалың ау, алғаным тіл қаталмай қарағым ау. Асыңа бара алмадым, сездің бе жанарыманым, еріксіз қалқам саған арнадым. Баянда болсын сенің қонар бағың, қолымды қосай десіп мен қыса алмадым шіркін. Мөп-мөлдір жанарың ау, жас дидар жамалың ау, алдыма тіл қаталмай қарағым ау. Асыңа бара алмадым, сездің бе жанарыманым, еріксіз қалқам саған арнадым. Мына ушундай сүйүктүү армандар, биз болсо сапарыбызды алдын көздөй кылайлы. Бизде алдыда дагы жыйынтыктоочу 2 раунд бар. Кудай сактасын. Биздин кезектеги раунд ыр жандуу үн менен ыр аткарасыздар. Ал эми 5-раунддун жыйынтыгын айтып өтсөк, макал лакаптар боюнча Ырыскелди агайыбыз өзүңүз көргөө болгондой алдыга озуп чыкты. Чындыгында сөз мерекениңиз билинип турат. Мурунда билчүбүз дебейсиң. Сиз Айбек мырза макал жаттай жүрүңүз деп койбойнбу? Мына ушундай биз жаңылмаштарды жыйынтыктадык. Кезекти жандуу үнгө берели. Азыр агама коштоп коебуз сиздерге. Сиз баштайсыз. Менин ырчы ырдаш керек, сынчы сындаш керек. Жок, сиз да бир жанагы даярданганды бир өнөрдү. Жок, мен бала кезде эле бир жана Чубак Сатаевдин ырдашып башка ырдырып кетем. Келиңиз, тыңдайлы. Толкунузда Жогорку Кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков агайыбыз ырдайт. Сүйүктүү каармандар, добуш берүү үчүн 57-77-98 сандарын терип даярданып турсаңыздар болот. Дал ушул раундга биз добуш алабыз. Тектери саза тебиши бойной түрдү кал. Тең тошту тең сагынса, тегерене текен ой көздөн жаш. Кайдасыңар жолуңуз кайнама, өзүңөрдү эстегенде тегерене
Koyuna teken o gözden can Kaydası var kurdu kızlar Tem düşmanlar kaynaman Özgürdü isteginde tegelenip gözden caş Kelgine çiğdoluğuna Köyün açı koltuğuna Kurdular ansız deli ömrü Siz güzel kalayım. Sonunda kırpayсыз bagай. Чындыгында баягы Таластан Шекер айылынан Чыңгыз Айтматов чыккан айылдан кантип бир жакшы талант чыкпасын дейт. Чындыгында өтө мыкты айт экен, сөзгө да чебер экениңизди байкадык. Биз болсо кезекти оң жагында турган агайыбыздын каршылашы Айтбек Салабаев агайыбызга өрескелиңиз кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Чыгармадар 7-77-98 берип байланышка келсеңиз болот. Келиңиздер, аны мен Асанкалы Керимбаев агабыздын Сулууга деген чыгармасын аткарып берейин. Ичине ооруп турдум эле, оорусамдар да эми эмне кыласыз? Hoşcan yerikim, hoş dizinde baykarım var. Beni küpür, yine
да сизге жаңырталы. Ордунда Айбектин ооруп турганда үйлүшүндө экенде биз 6 жумурт истеп турмуш. Жогоруда ооруп калдым деп калса Айбек мырза оорубаңыз. Ушундай алтын үнүңүз менен кыргыз элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз ар дайым. Оорусаңыз таарынам деп кой. Биз болсо келип калган каармандарыбыз бар. Кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Дагы бир раунд барбы? Десек алыстап кеткен экен. Биз кезектеги угарманыбызды кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, кош келиңиз. Алло. Менен. Угатабыз. Ben oturan bir yerden. Karışkaldı kendisi layık. Almanızda ayıp oluyorsun. Deputatlar halka zorlarsın. Baştaldı değil mi? Men başlap bereyim. Kocabek degen var, kolumuzda kol oynatып, Maksat Sabirov degen var, Akerdo menен siz atat böyle. Kaydan baylaşka geldiniz. Аты жөнүңүз ким? Men attım Marat. Sıratarlarından salvatam. Добушуңуз кимге? Kırık geldi. Чоң рахмат. Байланышка Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыз? Кош келиңиз. Көкман күнүңүз менен. Кушман күн, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга исиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Анан мен Талас областына караштуу Чечер айылында Салапам. Чечердин атынан, Кабинет Ракөзү, Назгүлөзүнүн атынан Сөлмөнбеков агайыбызга добуш беребиз. Чоң рахмат. Ким экен? Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизде болсо акыркы угарманды кабыл алалы. Шекерликтер болуп турбайбы? Саламатсызбы? Алло, Кош келиңиз. Кутман күнүңүз менен. Аты жөнүңүз ким? Назира, Кош келиңиз. Добуш кимге? Сөлмөнбеков. Чоң рахмат. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдук. Сүйүктүү каармандар, Ооба, Рысбек Момбеков агайга дедим. Сүйүктүү каармандар, убакыт учкан куш демекчи, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү таймаш өтө кызыктуу болду деген ишеничтебиз. Бүгүнкү рингдин жеңүүчүсү 36 упай менен Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Куттуктайбыз. Айбек мени сыйлап эле берип койду. Мен Айбектин талантын сыйлайм, бул мени улуу деп сыйласын. Улууну урматташ керек деген макал бекерден элибизде айтылбаса керек. 30 упай менен экинчи орунда бизде. Тагыраак айтканда, бүгүнкү рингдин кандай десем, экинчи орунду ээлеген десем да жаңылышпайм, маданият адамы Айбек Саралаев агай, сизди дагы куттуктайбыз. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге эркин микрофон. Кандай? Эркин микрофон. Эркин микрофон деп? Ооба. Кыргыз элибизге каалоо тилегиңизди айтып коюңуз. Ошондойбу? Кызыктуу нерсе айтыш керекпи же каалоо тилек? Каалоо тилек айтып коюңуз. Каалоо тилек, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Санжара радиосунун угармандары, арине ушу биринчиден эле жаңырган жаңы жылыңыздар жакшылыктын жылы болсун, жараткан жакшы нерселерди ушул жылы насип этсин. Өткөн жылда эстей эле коелу, эми өткөн жылда билебиз кандай кырсыктуу жылдардан болду. Мына жаңырган жаңы жылыбыз кызыктуу жылдардан болсун, түшүмдүү жылдардан болсун, элибиздин дасторкону бөксөрбөсүн, жерибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымактуу болсун. Эң негизгиси жаңы шайланган президентибиз адилет болсун. Агай, жогоруда айтып калдыңыз кызыктуу бир нерсе деп. Кызыктуу бир нерсе айтып бериңиз анда. Жогоруда эфирдин башында да айтып калдыңыз эле, мен анекдот айтып берет элем деп. Ошо анекдотту тыңдап койгойлу. Анекдот бар, аны мен өзүм көптөр анекдот билбейм, бирок досторум көп анекдот билет, анан ошолду эстеп калам да. Келиңиз анда. Эки жигит о дүйнөгө кетиптир да. Дүйнө салып кетип, анан тозок менен бейиштин босогосунда сурактын алдында отурат дейт, бириси калтырап отурат дейт, экинчиси болсо мындай калтырап жайнап отурат дейт. Анан кийин тиги калтырап отургандан берки жадырап жайнап отурган сураптыр да, сен эмне болуп калдың десе, тоңуп, сенчи дейт экен. Кандай тоңуп өлүп калдым? Сенчи деге, мен сүйүнгөндөн жүрөгүм жарылып кетти. Кандай десе, үйүмө келсем, аялым жарым жартылай жалаңаш жүрөт, төшөк чачылып жатат. Ох, деп анан аяк ойношун издей бердим, балкондо издедим, баарынан издедим. Анан таппагандан
сүйүнгөндөн жүрөгүм жарылып өлүп калбадым десек, ey акмак холодильник ташпайсың бөкөсүң аман калбапсың. Чоң рахмат. Эркин микрофонду биз Айбек Саралаев агабызга берели келиңиз. Эми эркин микрофон келип калды. Кыргыз эли макал лакап менен, кыргыз элинин макал лакабы менен, марктуулугу менен жашасак эле туура болот. Эрскелди айтат. Негизи улуулардын, аксакалдардын акыл кеби менен эле ошол жерде жатат баардык закондун баарычы, конституциянын баары ошонун ичинде жатат. Макал лакап ошонун ичинде жатат. Анан ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымактуу болуп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, мен жакшы бир агам бар. Ошон кемчилик издебей дейт эч кимде. Кемчилик издебей, бирибизге бутубузга бут, колубузга кол болуп, кыргыз эли бир уч, бир тутам болуп, ынтымакташып, ынтымакта окат кылалы. Ушул элибиз, журтубуз дүйнөнүн деңгээлинде, дүйнөдө дүңгүрөткөн бай мамлекеттердин катарына кошулсун. Ошол баардык кыргыз элин куттуктайм. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Баардык айтылган жакшы калуу тилектерге биз дагы тилектешпиз. Каармандар, мына ушинтип биз радио ринг долбоорун жыйынтыктайбыз. Кызматты аты жөнүм Жумагүл Замирбек кызы болдум. Сиздер менен коштошпойм. Биздин толкундан эч кайда алыстабаңыздар.